Бала чакалар шаарда. Шамшидин Жарматов Карабак айылынын тургуну. Учурда анын үй бүлөсү коопсуз жайда убактылуу баш калкалап жүрөт. Өзү жаңы курулуп жаткан үйүндөусталарга кол кабыш кылып жаткан учур. Анын тамы сентябрдагы тажик аскерлеринин кол салуусунда толугу менен өрттөлүп, бардык мүлкүнөн кол жууган. Учурда жаңы үйүнүн чатыры жабылуу алдында турат. Бүгүнкү күндө мынакей Аллага шүгүр. Үйүм ордуна мына үй курулуп, ордуна туруп калды. Бүгүнкү күндө усталар күнү түнү дебей иштеп атат. Ушул жаңы жылга чейин бүтүрүп ушул көчүп кирүүгө үмүтүм бар. Кыргыз элиме рахмат ушунча колдоо көрсөткөнүгө. Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы окуяда Баткен облусунун аймагында жалпы 661 турак жай жабыркаган. Ал эми Баткен районунун Капчыгай, Достук жана Көктерек айылдары толугу менен күлгө айланган. Мамлекет тарабынан кыска мөөнөттө калыбына келтирүү иштери колго алынып, чек арадагы жашоо акырындык менен калыбына келе баштаганы байкалат. Бүгүнкү күндө негизи кошуна колоңдор келип отурукташып, азыр турмушубуз өз нугуна түшүп калды. Анан бизде да ушул чек арада жашагандыгыбызга байланыштуу бизде да үмүт пайда болду. Ушу кайра дагы ушул үй ордуна туруп, ушу тынчтык орносо экен деген үмүттөр менен жашап келатабыз. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Борбор калаада өткөн биринчи элдик курултайда Баткен облусунан барган делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өрттөлгөн үйлөрдүн көпчүлүгү жаңы жылга чейин бүткөрүлүп, өз ээлерине тапшырылаарын билдирген. Учурда кайра калыбына келтирүү иш аракеттеринин алкагында 112 үйдүн дубалдары тургузулуп, 10 чактысынын чатыры жабылды. 3 целый айылды куруп атабыз жаңы. Жап-жаңы фундаментинен баштап, кирпич менен. Калган башка үйлөрдөн, башка айылдардан 4-төн 5-тен болуп отуруп, баш аягы 640 канчабы, 700гө жакын үй салып атабыз. Ушунун баарын 2 айда бүтүрөсүңөр деген тапшырма бергем. Алды 2 айда бүтөт, калган арты бир 4 айга барып бүтөт эми. Кептин ачыгын айтыш керек. Физически үлгүрбөйт аны. Тем более кыш түшүп кетти азыр. Азыр где-то 100гө жакын үй уже бүтөйүн деп калды. Бүгүнкү күндө курулушу жүрүп жаткан турак үйлөрдүн жашоочулары коопсуз жайларда баш калкалап келет. Ал эми аларга мамлекет тарабынан 200 000 сомдон кенем төтөлөнгөн. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.